Мен отуруп алам, келинчегим иштеп келсин, мага акча берсин, уже арам кылып атасың деген сөз да. Ошон үчүн эркектер туура айтам, иш кыйын, бирдем таппай атабыз, кыла албай атабыз, аялын поддержка бербей атат. Болушу мүмкүн. Кайра тур, кайра бас, кайра ойлон, Кудайдын айткан эркегине өзүңө кел, мындай айтканда эркек бол деген сөздө бизде баягы мушташ андаймын дейбиз. Мен физически слабый жаратылсам, кантип эркек болбойсуң, мушташ албай, аны Кудай мени слабый жаратты, мисалчы. Мен мындай телажына 90 килограммдык эмес, мисалчы. Эркек боло албайм, андай туура эмес, анда Кудайга критика кылып атасың. А сен 90 килограмм болуп, моундай мускулистүү болгону эмне, өзүң жаралып алдың ошентчи. Сен гениңде бар да, мисалчы. Сага бир эч эме жок. Сенин өзүңдүн колуңдагы нерсе, колуң менен кылган нерсе, Кудайдын берген каш көзүн Кудай берди, ага мактанган кереги жок. Эми канча сүйүнөбүз, Кудай жаратты дейбиз, бирок мен кылдым дей албайсың. Неге эмне кылдың дейсиң, анткени сен каягыңды эмне кылдың? Моундай мускулуңду өзүң жарат. Эми, конечно, тренажерный максаң, бирок чоң жараттың, здоровый болдуң. Аныңа мактанган керек, здоровойду Кудай сени жаратты. Мактана турган нерсең эмне? Келинчегиңге эң жакшы мамиледе болду. Эң жакшы мамиледе. Ал деген сөз балаңа өтө жакшы таасир дегендир. Анткени келинчең стресс болбосо, депрессия болуп, моундай болбосо балаң здоровый өсөт. А келинчеңде проблема болсо, утуру нерв боло берсең, кайсы бала чыгат аяктан? Кандай балдар чыгат? Нервный балдар чыгат да. Сен неге балаңды нервный кылгың келет да? Жок, мен жакшылап айтам, ал аялым да күнөө анда. Жок, сен не кылып атасың?